Ангела Меркельдин басма сөз борборунда бир гана Кыргызстандан барган журналисттер эмес, жергиликтүү маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да болду. Эки лидердин жолугушуусу Атамбаевдин Европага болгон иш сапарын жыйынтыктады. Германия экономикасы Европадагы эң алдыңкы. Андыктан канцлер Ангела Меркельдин Атамбаев менен болгон сүйлөшүүлөрүндөгү позициясы көп маселелерге чекит койду десе болчудай. Канцлердин айткандарында бир гана Германия боюнча сөз болгону менен көпчүлүк аны Евросоюз деп кабыл алып жатышты. Биздин макулдашуулар мамлекеттер ортосундагы экономикалык кызматташууларга дем берип, жеке ишкерликке шарт түзүшү керек. Коррупцияга каршы аракеттер. Президент Атамбаев айткандай, өлкөдөгү кырдаалдык кыйла жакшыртты. Анын үстүнө Кыргызстан Евразиялык экономикалык алкага мүчө болууга даярдык көрүп жатат. Биздин дагы бул боюнча пикирлери бир жерден чыкты. Мен Атамбаевдин бул саясатын колдойм. Себеби Кыргызстандын бул альянска кирүүсү өлкө келечеги үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзөт. Германиянын жетекчилиги канцлердин айтымында Кыргызстандагы парламенттик башкаруу формасын колдойт. Атамбаевдин иш сапары аймакта кырдаал кандай экенин билүүгө шарт түздү. Меркель биздин өлкөнү Кытайга жана Монголияга көпүрөөк катары баалады. Аны менен бирге алдыдагы шайлоолордо моралдык жана материалдык жактан көмөк көрсөтүү боюнча Европа Союзунун жана Европа Кеңешинин жетекчилиги менен дагы бир ирет сүйлөшөөрүн убада кылды. Эки өлкөнүн лидерлери билдиргендей, алардын позициялары дээрлик бардык маселелер боюнча дал келди. Албетте сөз Украина жана Молдовадагы кырдаал тууралуу болуп жатат. Конечно, мы за то, чтобы этот конфликт. Европадагы конфликт Кыргызстанга дагы таасирин тийгизүүдө. Рубльдин наркы төмөндөдү, сомдагы 20%га арзандады. Биздин 500 миллион жараныбыз Россияда иштеп жатканын унутпашыбыз керек. Биз Европа Союзу менен Россиянын мамилесинин жакшырышын каалайбыз. Дагы бир кооптондурган аймак Молдова. Менин милдетим тараптардын позициясын жакындатуу. Менимче бул сөзүмдү тараптар түшүнүү менен кабыл алды. Россия тараптан дагы, Евросоюз тараптан дагы. Франсуа Олланд менен болгон жолугушууда дагы президент бул маселелер тууралуу сүйлөшкөн эле. Ангела Меркель Германиянын бул боюнча позициясын кескин түрдө билдирди. Украина тууралуу айта турган болсок, дипломатиялык ыкмалар колдонулуш үчүн бардык аракеттерди жасап атабыз. Эң башкысы Минск сүйлөшүүлөрү боюнча пакет тууралуу. Ал эми Крым боюнча айта турган болсок, Россия эл аралык укуктарды бузду. Алар Будапештте 1994 меморандумга кол койгондо бүтүндөй Украина боюнча аймактык бүтүндүктү сактоо боюнча жоопкерчилик алган эле. Ага жооп кылып Украина ядролук курал колдонуудан баш тарткан. Ал эми аймактык бүтүндүк бул Крым анын курамында болгону деп түшүнөм. Референдум в Крыму. Биз бардык өлкөлөрдө аймактык бүтүндүк болушун каалайбыз. Бирок Крымдагы референдумду болгондой кабыл ала тургандай нерсе. Аны бул жылы же эмдиги жылы өткөрсө деле жыйынтык ошол бойдон калат. Алар бири-бирине сокку ура беришсин дейли. Бирок маселени тынчтык жолу менен чечүү керек деп ойлойм. Убакыт чектелүү болгонуна карабай, журналисттер Атамбаевдин Европа өлкөлөрүнө болгон сапарынын чындыгы максаттарын билүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктү колдонушту. Владимир Путин Украина жана Молдова боюнча кандай өтүнүчүн айтканы тууралуу ачык сурашты. Бирок президент бул суроого кийинчерээк Берлинден кайтып жатканда жооп берди. Не секрет, что у меня... Менин Путин менен мамилем жакшы. Ошол эле учурда Европадагы жакын. Себеби биз демократиялык мамлекетти түзүп жатабыз. Мен Евросоюзга мүчө өлкөлөрдүн жетекчилерине өз оюмду жеткирүүгө аракет жасадым. Чыр-чатак жакшылыкка алып келбейт. Талаш маселелерди унутуп, тынчтык жолдорун табуу керек. Эки тарап тең Минск келишиминдеги пункттарды кармануусу зарыл. Албетте мен ортомчу болуп жатам, бирок маселени мен чечпейм. Ошентсе да кандайдыр бир үмүт пайда болду. Иш сапарын жыйынтыктап жатып, президент эл аралык маселелер боюнча да, Евросоюзга мүчө мамлекеттер менен кызматташуу боюнча да сүйлөшүүлөр жемиштүү болгонун айтты. Бул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жакшы болду дейт мамлекет башчы. Мээрим Ташыбекова, Елена Яковлева, Самат Дөлөтакунов, НТС.